Саламатсызбы, сизде менин Невакет медиа борбору. Бул Чүйдүн Красная Речка айылында жайгашкан Невакет жамааттык мультимедиа борбору. Ал ачылгандан бери элдик медиага айланып, айылдагы жаңылыктарды чагылдырып турат. Айылдын турмушун чагылдырып, элдерге жеткизүүнү аракетиндебиз. Бардык иш-чараларды көрсөтөбүз, көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып атабыз. Элдердин кызыкчылыгын өкмөттүн ортосунда көпүрөдөй болуп иштеп жатабыз. Анткени биздин эң чоң баалуулук ушул байыркы шаар болгондуктан элдерге таанытуу, көрсөтүү жана сактап калууда. Венера Шоңкоева аталган медиа борбордун жетекчиси. Жергиликтүүлөрдүн айтымында Красная Речка айылы жайгашкан аймак байыркы шаар болгон. Медиа борбордун аталышын да Невакет, башкача айтканда байыркы шаар деп атоону туура көрүшкөн. Бир эле жылдын ичинде иштеген иши, аракети менен Кыргызстандагы жамааттык медиа борборлордун алдыңкы катарына чыккан. Айылдын кабарларын мектеп окуучулары, тактап айтканда ыктыярчылар эле жазышат. Алар алгач окутуудан өтүп, жаңылык жазуунун негизги структураларын үйрөнүп алышкан. Кабарчылардын бири Самат жана Риана окуудан кийин жаңылык жазуу менен алектенишет. Собираем информацию по селу, что происходит там, какие новости будут, праздники и все остальное. Некоторые не хотят давать интервью, кто-то стесняется. Больше всего мне понравилась тема моя про экономику. Мы писали также про цирк, у нас проводился здесь рядом с клубом. Потом мы еще писали про тротуар. Это была моя первая статья, мы писали ее вместе с девочками. Я тогда первый раз делала фото, брала интервью. Это было для меня первый раз, и мне это очень понравилось. Ысык Ата районуна караган Красная Речка айылында 7700 калк жашайт. 14төн ашык улуттун өкүлдөрү жашаган бул айылдын турмуш тиричилиги түрүдүү, кызыктуу. Майрам кечелер ар улуттун ар башка салт санаасы, тамак ашы, оюн зооктору менен коштолот. Невакет мультимедиа борбору айылдагы орто мектептин имаратында жайгашкан. Анын түптөлүшүнө мектеп директорунун салымы чоң болсо, айыл өкмөтү маалыматтык жана башка колдоо көрсөтүп, ар дайым иштешүүгө даяр экенин айтып келет. Биз айылдын жаңылыктары менен гана чектелбестен, айылдын турмушуна активдүү катышкан, социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берген, өзүнчө киреше таап, мындай жакшы иштеп, өзүнүн салым кошкон адамдар жөнүндө да кызыктуу видеолорду тартып, аларды да чыгарабыз сайтка. Негизи биздин айылда уникалдуу адамдар көп экен да. Анан ушул биздин медиа борбор аркылуу аларды тааныта билгенибиз бизге үчүн чоң сыймык. Анткени алар көмүскөдө калып калып атпайбы? Айыл тургуну Айна Искенбаева Невакет медиа борборунун дайымкы окурманы. Биздин айылда ушу медиа борбор бар. Ошол медиа борборунан биз телефондон, ютубтан ушу айылда болгон жаңылыктардын баарын көрөбүз, угабыз. Ар кайсы майрамдар болгондо же ишмердүү кишилерди жөнүндө тартат. Ошонун баарын ютубтан көрөбүз. Айыл анткени чоң, көп улуттуу, ошон үчүн бири-бирин деле билишпейт да. Ошо ютубтан көрүп, жакшы, Красная Речкада ушундай болуп аттыр, тиндей болуп аттыр деп ошонун баарын таанышып билишет. Медиа борбор учурда ар түрдүү долбоорлордун үстүндө иштөөгө, жаңы ыкма, жаңы багыттарды колдонууга аракеттенип жатат. Кыргызстанда 30га жакын жамааттык мультимедиа борборлору бар. Бардыгы биригип, жамааттык жалпыга маалымдоо каражаттар бирлигинин мүчөлүгүнө кирет. Өлкөнүн ар кайсы булуң бурчунда жайгашкан эле болбосо, алардын максаты, баалуулуктары, принциптери бирдей. Жергиликтүү тургундардын сүймөнчүгүнө айланып, көз карандысыз медиа катарында эмгектенип келишет.
Зинат Самарбекова, Жамааттык медиа.